Ата эненин өзгөчө милдети барбы? Ата эненин негизи эле ээлеген орду кандай? Мына келиңиздер, бүгүн да биз өзүбүздүн ата энебиз жөнүндө бир ойлоп, ыраазычылык айтып коелу. Достор, кандайсыздар? Сиздер менен чогуу 10 мүнөттүк подкастты баштадым. Атым болсо Аку жана бүгүнкү подкастта керектүү, кызыктуу маалыматтар менен бөлүшүүгө даярмын. Ата эненин милдети жана ээлеген орду дегендечи мында бир аз каталыраак угулгандай болушу мүмкүн, бирок чындыгында ата эненин милдети дагы, ээлеген орду дагы ыйык, эң бийик десем жаңылышпайм. Үй бүлө чындыгында ата энеден турат, ата, эне же апасы, анан балдар. Булар бир бөлүнгүс, бирдик болсун деп Кудай башынан эле пландап ойлоп койгон. Караңызчы, үй бүлө. Ардактуу угарман, сиздин үй бүлөдө канча мүчө жашайт? Сиздин үй бүлөдө ылдый жакка жазып коюңуз мүмкүн. Мен, жолдошум же келинчегим, анан мынча балам деп же. Анан мүмкүн ата эне дагы чогуу жашайт, ким билет. Айтор мына жазып койсоңуз болот, канча адам жашайт. Үй бүлөнү бактылуу кылуу бир гана эненин милдети эмес, достор. Аталардын дагы өздөрү иштеп, аракет кылуучу талаа бар. Үй бүлө звеносун бириктирип байлап туруучу эркек адам. Ал өзүнүн күчтүү, ачык айкын, мээримдүүлүгү менен үй бүлө мүчөлөрүн, келинчегин жана балдарды бириктирип, бекем кеңеш кургузат. Караңызчы, тургузуп коет эркек. Жолдошу жана же атасы үй бүлө башчысы болуп эсептелет. Баарыбыз билебиз, муну эркек үйдүн башчысы. Аялы балдарды тарбиялоодо, андан сүйүү жана жардам берүүсүн издейт. Бул адилеттүүлүк. Аял эле жалгыз балдарын тарбиялап кое албайт. Балдар дагы аял сыяктуу эле атасына көз каранды жана ал ошондой эле деңгээлде алардын ийгилиги үчүн таламдуу. Балдар болсо атасына жардамдашуусу жана башкаруусу үчүн кайрылышат. Ал жашоо жөнүндө туура түшүнүшү зарыл. Ата өз үй бүлөсү тууралуу кимисине кандай кайрылыш керек билиши керек. Анан алды менен балдарды туура жолдо алып кетиш үчүн сүйүүнү алдыга жылдырып, Кудайга жана анын сөзүнө урмат көргөзүүсү зарыл. Качан гана ата, жол башчы, Кудайдан корккон, Кудайды урматтаган адам болгондо үй бүлө дагы туура жолго түшөт. Ата өзүнүн жез тыйынын үй бүлөнүн тактысын куруш үчүн салышы туура. Анын түйшүгү жана жумушу канчалык оор болбосун, алар үй бүлөнүн кубанычын кетирбеши керек. Ал өз үйүнө жылмаюу жана жан сериктерлик сөздөрүн айтып келсин. Чарчадым, тамак гана эмес, караңызчы. Ата бала сыяктуу болуп бир эле арык менен жүрө бериши керек эмес. Мен бала кезимде, дейт элчи Павыл Инжил китебинде, балача сүйлөчүмүн, балача ойлончумун, балача ой жүгүрчүмүн, ал эми эр жеткенде балалыкты койдум деп айткан. Караңызчы, ата өзүнүн үй бүлө башчы экенин унутпашы керек, аны билиши зарыл. Ошол себептен улам анын мүнөзү бекем, эркектей бекем мүнөзгө ээ болгону жакшы. Анан өзүн өзү башкарууну билиш керек эркек. Анын үй бүлөдө өзүн өзү түз алып жүрүүсү, анын адеп ахлактык милдеттеринин башкаруусунда болсун. Ал өзүнүн үй бүлөнү колдоо үчүн эмгекти сүйүүчүлүк тарбиясы менен тарбиялап, колунан келгендин баарын иштөөсү өтө зарыл. Бул ага анын аялынын урматсыз көргөзүүсүн алып келет. Мүнөз менен, караңызчы. Эркек адам өзүнүн кайраттуулугун, өзү үй башчысы экендигин коргоп, далилдеп туруудан көргөзбөйт. Эгерде ал ыйык жазуудан бир өзүнө жага турган аятты алып туруп, анан ошого эле бекем кармана берсе, анда ага болгон урматсы өспөй калат. Ал өз жубайынан, балдарынын апасынан өзү күнөөсүздөй болгону менен өзүнүн оюндагысын басып туруп, өзүнкүн талап кыла берген эркекке айланат. Анан албетте бул андан кайраттуу болуп калбайт, болгону ал өзүнө болгон урматсызды жоготот. Ошого бир мисалды эстеп кеттим, достор. Жолдошу жумуштан келип күндүк айтып берчү экен да. Жаңы эки түгөй жаңы баш кошушат. Үйлөнгөндөн кийин убакыт өтөт, бир балалуу болот.
Баягы баласы сие чычат, түнкүсүн ыйлайт, ооруйт, түшүк башталат го. Анан ошол маалда кечинде баласы ыйлап атса, анан туруп алып койчу дейт келинчегинчи. Анан жок, мен аябай чарчадым, бүгүн сен ал десе, алып кой дейм. Мен деген эркекмин, мени угуш керек дейт экен да. Анан ал болсо деп таң калып, мейличи эми атаандашпайын деп бир алат, 2 карайт, 3 карайт. Мына ушуга окшош учурлар абдан көбөйүп кетет жашоосунда. Мен деген үйдүн кожоюнумун. Ким кожоюн үйдө? Мен кожоюнмун, мен эркекмин депчи. Анан ошентип бергенде ошенте берет. Анан келинчеги тоет окшойт да. Келинчеги тоет кетен, бир күн дагы ошенткенде айтат экен да. Сен эркек болуп баш ийишим үчүн сен мени аял катары көрүшүң керек. Аялды кандай көрүш керек? Дегенде анан эркек ойлонуп калды дейт да. Анан аялды баш ийишиң керек, сен аялсың десе, баш ийиш үчүнчү дегенде ал ойлонуп калды дейт. Анын баш ийиш үчүн анын алдында дагы кошумчалар бар. Мен сага баш ийишим үчүн сен мени өзүңдү сүйгөндөй сүйүшүң керек. Кымбат, өтө кымбат идишке мамиле кылгандай аярлап мамиле кылышың керек. А сен мени аяган жоксуң, сен мени жумшап атасың дептир да. Анысыканда кээде биз кайсы бир аятты, кайсы бир сөздү өзүбүзгө дуал кылып, өзүбүзгө калкан кылып колдонуп алабыз дагы, анан экинчи адамдын укугун унутуп калабыз. Өзгөчө баягы укукту, ушул укук деген же болбосо право, укук деген тууракы деме. Биз башка адам менен эсептешибиз келбейт, башка адамдардын мүмкүнчүлүктөрү менен эсептешкибиз келбейт, бирок өзүбүздүн чек арабызды болушунча кеңейткибиз келет. Албетте мындай учурда үй бүлөдө эч качан бата болбойт. Анткени ар ким өзүнүкүнө, өзү тарапка одеялын тарта берет. Ошондуктан достор, ата дагы эгерде кадыр барктуу болууну кааласа, анда ал жүрүм туруму менен, сүйлөгөн сөзү менен, татыктуу жашоосу, үлгүлүү жашоосу менен кадыр барктуу болгон жакшы. Бул учурда мени сыйлагыла дебесе деле, ар бир үй бүлө мүчөсү аны сыйлайт. Кудуреттүү Кудай эркектичи аялына башчы кылып койгон, үй бүлөдө башчы кылган. Анткени ал анын коргоочусу болсун деп башчы кылган. Ал башкарсын, жумшасын деп эмес, коргоочусу болсун деп. Бирок Кудуреттүү Кудай өз мүнөзүн даанышмандыкта жана мээримдүүлүктө көргөзөт. Мына ушундай эле жолдошу өз бийлигин дагы көргөзө алат. Бир гана келишимдүүлүктө эмгектенүү менен ата жана эне, Кудай аларга табыштаган ишти аткара алат. Эгерде ортодо келишим, ортодо ынтымак болбосо, ата дагы, эне дагы өз милдетин аткара албай калат. Мүмкүн сиз жашооңузда, жакындарыңыздын жашоосунда көргөн учурлар бар болсо, мисалдар жазып койсоңуздар болот. Аку, мен ушундайды көргөм, мен ушундайды билем, ушундайды уккам депчи. Анан биз жана бир нече подкасттардан бери балдарды тарбиялоо жөнүндө сөз кылып жатпайбызбы? Эгерде бала үлгү көрбөсө, үлгүлүү жүрүм турумду ата энесинен, атасы болобу, энеси болобу, айырмасы жок. Андан көрбөсө, анда ал бала эч качан алардын айтканын кылбайт. Кээде айтып деле кереги жок, бирок сенин үлгүлүү жүрүм турумуңду бала сөзсүз кайталайт. Кээде аны айтып да кереги жок, бирок бала эмне кылышты билет. Ошондуктан достор, бул жөнүндө дагы ойлонуп көрөлү. Атанын орду кандай үй бүлөдөгү? Ата эненин орду кандай ээлеген? Балдардын көз алдында. Мына бул жөнүндө дагы ойлонолу. Жана эркек, ыйык жазууда эркектей болуп мүнөзүңдү буу, белиңди буу. Эркек чыныгы эркектей болуп деп, эркектин өзүн ушул эркектик сапатты бийик коет. Эркек Кудайдын даңкы дейт. Караңыздарчы достор, бул эркекти Кудай канчалык бийик баалайт, сонун баалайт. Дал ошол баалоого татыктуу жана күчтүү, Кудайдан корккон, жаратуучуну сүйгөн, урматтаган мырзаларыбыз коомдо көбөйө берсин. Сиздер менен чогуу коштошобуз жана +1 301 760 60 70 сандарына жазганды унутпаңыздар. Суроолор, сунуштар болсо жана Алкитап Чекит медиа сайтына дагы баш бакканды унутпаңыз. Ал жакта биз сиздер үчүн кызыктуу, сонун курстарды, сонун видеолорду даярдаганбыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Мырзаларга салам айтабыз саатыбыздын соңунда. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.